Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, жалпы мекендештер, Тескавар каналынын көрмандары, сак саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге кезектеги Ошко жакынкы Кыргызчек конушунан тагыраагы 223 шаарга караган кварталдан сатка коюлган жер тилкесин чагылдырып көрсөтүп беребиз. Дарегин билип алыңыздар, түз эле Оштон чыгасыздар, Фуркаттан, эски мал базардан, медреседен бери өтөт экенсиздер. Военный час ага жанаша партнер нефть заправкасынын капталынан Кыргызчек конушуна ушул эле жерден Нуркамил Жумаев көчөсүн бойлоп чыга бересиздер. Түз эле чыгат экенсиздер, Ачакай жолдон оң капталга, мечит тарапка 127 маршрутканын конечный тарапка жүрө бересиздер. Бул жерден андан ары өткөн болсоңуздар, Асан Чек, Бешмойнок, Маады, Алай тарапка карап кетесиздер. Ал жака өтпөйт экенбиз. Кыргызчекке киребиз. Эгерде сиздер кааласаңыздар, Мамат айылынан дагы жолду бойлоп чыгып кетсеңиздер болот. Сиздерге ыңгайлуулусу мына ушул Кыргызчектен Ачакайдан оңго 127-нин конечине киребиз. Жүрүңүздөр. Фундаменти менен 5 сотук жер тез арада сатылат. Тетиги жерге барабыз. Ой туугандар, мен жана сиздерге айткандай центральный жолдон 127-нин конечнине келдим. Тетиги сиздер көрүп турган маршруткалардан. Кааласаңыздар, Латоктун каналдын аркы бети менен да чыгып келсеңиздер боло берет экен. Ал эми кааласаңыздар, центральный Ош Алай трассасынан Газпромдон военный частан дагы Лелимбака 123 кварталга кирип келсеңиздер боло берет. Мына ал экрандагы мощный куюлган фундамент жери менен тез арада сатылат. Эсин кепке тартайын. Ассаламу алейкум. Алейкум. Кандай сага? Жакшы. Амансыз. Жерди сатыга коюп турсуз? Ооба. Фундаментиңиз чекчейет го бул жерден, а? Канча болуп калды эми? Узун турасы, бөлмөлөрү канча дегенде? Атайын жогорудан көрсөтөлү дедик. 12-ге 10. Узун турасы 12-ге 10. Кайсыл жылы куюлду? 2019. 2019. Бүткөн. Ооба. Жаңы эле бүткөн экен да. Эми аябай күчүнө кириптир да. Отурукташып жерге дегендей. Дубалын башташ керек деңиз. Сала өш керек баштайбыз. Жүрүңүз, жакыныраак баралы. Канча сотук жерде жайгашкан эми бул фундамент? 5 сотук. Өлчөшүндө эле кереги жок окшойт. Уже бул жагы мына ажатканадан кетеби арты? Бул бурчка дейт да. Мына бурчка чейин. Ооба. Андан арысы сиздики. Ооба. Жүрүңүз. Демек, сиздин мына фундаментиңиз мына алдыдагы көчөгө карайт. Ооба. Жүрүңүз, жакыныраак баралы. Канча бөлмө? 4 бөлмө дедиңизби? Мал коридоруңуз узун экен да? Мен жогоруга чыксам болобу? Келиңиз, жогоруга чыгып, жогорудан тааныштырайын. О, бисмилла. Туугандар, фундаменттин жогорку тарабына чыктык. Бөлмөлөрдү көрүп атасыздар. 4 бөлмө экен. Бул жагы сиздер көрүп турган дагы бир мейманкана десек болот. Кенен узун экен. Узун турасын мен болжолду айтып кое берейин. Ушул жерде сиздерге 3,5га 6 болгон бөлмө, андан ары 3,5га 4. Тетиги крайында дагы бир мейманкана бар экен. Ал эми бул жагы менимче кухня болсо керек ага. Туура эле айттымбы? Коридоруңуз кенен экен да. Мына жерден кандай лестница киреби, а? Лестница болот да. Бир өзгөчө лестница болот экен да, проектиндечи. Жакшы. 2 этажга. Бул негизи фундамент 2 кабатка турланган. Арматура жакшы эле ташталган беле? Таштагансыз. Аянбай эле, чыгынбай эле. Жакшы. Бетону дагы аябай жакшы куюлуп тур туугандар. Коридор, түз эле коридор менен кирет экенсиздер. Эгер 2 кабат боло турган болсо, жогорку тарабынан планында 2-чи кабатка чыгуучу лестница болсо керек. Туура эле айттымбы? Эгер 1 кабат кылсаңыздар деле болот туугандар, чөнтөк бап кылыпчы, ал жагын душ кылып койсоңуздар болот дегендейчи. Эми карап көрөсүздөр. Фундаменти жакшы куюлганы билинип байкалып турат. Мына мындай арматуралар, тумбалар, связкалар дагы аябай жакшы чыгарыптыр. Негизинен алып караганда жакшы. Подушкадан куюлганбы буга? Ооба. Канча киргизгенсиз подушканын жерин түбүнө? 1,5 метр. 1,5 метр. Широкий кылып куйган экенсиз да, 1 метр кылып ширинасынчы. Жүрүңүз эми. Акын чыгалы, мына көчө тарапка чыгабычы. Жериңиз фундамент негизи тегиз эле жерде экен. Мына көчө менен келет экенсиздер туугандар. Бул жагы тетиги канал. Биз берки бет менен келдик. Ал эми тетиги уна келе жаткан жол менен дагы сиздер келсеңиздер боло берет. Конуш мына ушундай. Мындан ары жогоруга чыксаңыздар, жайыт дегендей, кааласаңыздар тетигиндей кылып, индуктарды кармап, под бизнес кылып иштесеңиздер болот. Мал жанды кармасаңыздар болот, жана башка. Суу кандай болду ага? Суу келген. Таза суу келгенби? Ооба. Негизи бул Лелимбак бөлүнөт да бул жер. Шаарга караган бөлүгү, анан кийин районго караган бөлүгү болот. Ошондо 123 квартал бул Ош шаарына караган бөлүк болуп калабы? Туура эле айттымбы? Туура эле.
Фундаментиңиз бул жагынан аябай бийик көрүнөт экен. Таза суу келди дедиңиз. Жолдорду дагы Кудай буйруса тегиздеп баштаптыр. Сүрдүрүп, жана башка дегенде. Мына экрандан көрүп турганыңыздардай. Мектеп бүтөйүн деп калдыбы? Бүтөйүн деп калды. Тетиги узун, кенен мектеп. Азыркы учурда бала бакча кайга барып атат? Мектепке, садикке, Кургубайга. шаарга түшөт. Фуркаттын центрине барышат. Маршруттар бар. Каттайт кечке чейин 10 сом, 15 сом. 127 келет. 127. Мына ушундай туугандар, мына документпи? Ушул жердики? Бериңизчи. Менин колумда мына ушул эле фундаменттин жери менен кошо документи турат, көрүп атасыздар. Кызыл китеби дейсиздер. Баары жайында, кызылат болбой келе бересиздер. Түз эле 127-ин конечный келесиздер дагы. Кааласаңыздар оң каптал менен, кааласаңыздар сол каптал менен чыгып келесиздер. Акчасын канча деп атасыз экен? Айтыңызчы. Акчасы 22 000 22 000 доллар. Жакыныраакчы. Кеми барбы? Кеми бар. Сүйлөшсөк болобу? Сүйлөсө болот. Обмен вариант дегендей барбы? Бар. Не кандай жолдору бар? Квартира үйгө же болсо жер үйгө обмен болот. Бишкектен жер үй болсо, же квартира болсо алмаштыруу жолу бар. Эгер жетпей калса кошосузбу? А эгер аларкы жетпей калса алар кошот. Алар кошот. Уктуңуздарбы туугандар? Ой, Бишкекте жүрүп, Ошко келем дегендер жакшылап экрандагы номерлерди көрүп, дароо жазып, дароо чалыңыздар. Мына бул мощный 2 кабатка ылайыкталып курулган фундамент 5 сотук жери менен сатылат. 22 000 доллар кеми бар экен. Обмен тоже эстейт. Бишкектен жакшы бир жер үй болсо же батир болсо алмашабыз. Жетпей калса кошот, жетпей калса биз кошобуз дегендей кылып эси айтты. Чала бересиздер, сүйлөшөсүздөр. Лелимбакка 123 кварталга мына бул фундаментке келе бересиздер. Бул жагы 7-чи үй болсо, ал эми сиздердики 6-чы же дагы бир башка номердеги жер тилкеси болуп саналат. Биз кайттык. Амандыкта жолугушканча.